Азыр дем ала албайтам да, дем жетишпейт. Өлүп калат ошондо, өлүп ойлойм да мен. Анан кийин апам да ошо цирроз печень менен өткөн да. Мен бирок ал убакта цирроз печень деген эмне экенин түшүнүгүм жок болчу да. 9-класс элем, эң чоңу мен, эң кичинекейибиз 5 жашта калган. Ошо апам бардык ишти кылып апама жардам бердим. Ошондо апам карап, ыйлагып келип ошентип калам. Аз болсо дагы акча салып коюңуздарчы. Ошол апам оорубай бир адамдарга окшоп жүрсүн. Апам да ооруганда жүрөгү үзүлүп кетет. Ошого жардам берип коюңуздарчы. Ошо апаман жуккан го дейм. Ошо өттү, 42 жашында өттү. Карындашыбыздын дагы артында 2 баласы бар экен. Ошол 2 бала дагы өзүнүн тагдырын кайталап калбаш үчүн бүгүн аракет кылайлы достор. Мен чоң өкүнүчтүү нерсе, мен да угуп аябай жүрөгүм ооруп турат. Себеби бул карындашыбыздын жарык дүйнөгө келген энеке дагы мына ушул дарт менен чалдыгып, мына ушул карындашыбыз жаткан төшөктө дагы жатып, анан бул дүйнө менен коштошкон экен. Аялым менен жашаганыма бир 15-16 жыл болуп калды өзү. Анан башында жакшы эле жашап жүргөнбүз. Мен боорумду бергенге даярмын. Ошо акча топтолуш керек экен, ошо акча топтолсо эле барып боорумду бергенге даярмын мен. Азыр деле даярмын, кайсы убакыт болсо даярмын. Азыр дем ала албайтам да, дем жетишпейт. Дем жетишпейт. Түнкүсүн уйкуң жакшы элеби же? Жок, таң атканча ушинтип кыйналып чыгам. Азыр ичке суу толгондон бери кандай эме болуп атат, мисалы кыйналганыңдачы, Мира? Кандай? Анткени мен муну сурап аткан себеби, уккан адамдар сенин кыйналып атканыңды азыр айтпасаң билбейбиз да. Ошону сездире бир айтсаң, мындай кандай ичте суу жок кезде кандай эле, анан азыркы учурда эмне болуп эме болуп атат мисалычы? Азыр мына же бул жака оонап жашына жата албайсың, же бул жака оонап жашына жата албайсың да. Ушул өдөгө эле кетип атат да, мына жака карапчы. Дем алышым кыйын болуп атат ошо. Басканында да оор. Баса албайм анча. Азыр ошол баардык элге, анан ошол эле учурда сен мисалы айтып атпайсыңбы? Эмени силердин Кайрымдуу болуп фондунан чыккан видеолорду көрүп, жакшы болуп келгендерди айтып атпайсыңбы? Мен Асанбек менен сүйлөштүң. Ушуларды көргөндө кандай сенде сезимдер, мисалы, азыр мисалы кээде коркуп, үмүтүң үзүлгөн учурлар болуп жатат сенде, мисалы. Ушул тууралуу айтсаң. Коркунуч, кандай коркунуч болуп жатат? Мынантип ооруганда уже өлүп калат ошондо, өлүп ойлойм да мен. Анан кийин сиздин алып барып келип, жакшы болуп келген пациенттериңизди көрүп, ушинтип жакшы болуп калсам экен деп карап калам. Урматтуу кыргыз элим, колуңуздардан келгенче жардам берип коюңуздар, кол сунуп коюңуздар. Мира, сен багы эмечи, апа кайтыш болгондо, эне өткөндө, сен канча жашта элем дедиң? 9-класс элем да. Бирок балалык эме менен билген эмессиң, э? Жок. Ошону айтсаң да, апам мынча жамындай деп маалымат берсең өзү. Апам да ошо цирроз печень менен өткөн да. Мен бирок ал убакта цирроз печень деген эмне экенин
түшүнүгүм жок болчу да. Ошо өттү, 42 жашында өттү. 9 класс элем, эң чоңу мен. Эң кичинекейибиз 5 жашта калган. Ошо апаман жуккан го дейм. Ассаламу алейкум, урматтуу достор, мекендештер. Биз мына бүгүнкү күндө ошол кыргыз коомчулугунда мына кайрымдуу бол коомдук фонд деп бир дүйнө ишин, акырет ишин аралаштырып, кичине болсо дагы Аллах Таала берген убакытты Кудай берген убакытты Кудай жолуна жумшайлы, Кудай берген ырыскы бар ошодон жумшайлы деген жакшы бир чакырыктарга чакырып келебиз. Бирок бул чакырыктар мындай бир кайгы менен кайрылган, кайгылуу, кубаныч менен жыйынтылып аткан учурларына өзүбүз күбө болуп келебиз. Бирок ошондой бир жакшы үмүт менен, үмүтсүздүк бир гана шайтанга таандык деп билебиз. Ошон үчүн урматтуу достор, мекендештер, азыр биздин жаныбызда мына азыр мен Мира деген мекендешибиздин жанында отурам. Себеби карындашыбызга дагы келген бул дарт, мындай бир достор, бул дарт бир эле үй бүлөгө эмес, бүгүн коомчулугубузда канчалаган үй бүлөнү, канчалаган мекендештерибиздин жүрөгүн зырылдатып, бул аты жаман оору менен көп мекендештер алышып жатат. Бирок азыр бул жердеги эң чоң өкүнүчтүү нерсе, мен да угуп алып аябай жүрөгүм ооруп турат. Себеби бул карындашыбыздын жарык дүйнөгө келген энеке дагы мына ушул дарт менен чалдыгып, мына ушул карындашыбыз жаткан төшөктө дагы жатып, анан бул дүйнө менен коштошкон экен. Бул нерсе ар бир адам үчүн оор нерсе, достор. Ошон үчүн эми ошол күндүн эмеси кайра айланып келип, кызына келип тургандыгы ошол оор аянычтуу нерсе болуп турат. Ошон үчүн силерден өтө көп өтүнүч. Карындашыбыздын дагы артында 2 баласы бар экен. Ошол 2 бала дагы өзүнүн тагдырын кайталап калбаш үчүн бүгүн аракет кылайлы, достор. Менин колуман келген ушул. Силерге үнүн жеткизгенге, мына ушул көзүнөн жаш тамчысын сүртүп, ыйлаба карындашым, Кудай буйрса жакшы болот деген үмүт берип, ошого кичине болсо да дем күч берип, каражатына экран алдында турган реквизиттер бүт бар ушул үй бүлөгө таандык. Бул акчага эч кандай бир күмөн болбогула. Буну мен аябай тастыктап, тактап, кимге экенин баардыгын аныктап, бул карындашыбызга түз келип түшө турган кылып, анан бул эфирлер чыгарылат. Эч кандай орто жолдо ушул бизден чыккан эфир үчүн мен жоопкерчиликти ала алам. Эч кандай эч жака кетпейт, чачылбайт. Анан бир баса белгилүү айтып отурган нерсе, карындашыбыз мындан алдын дагы Индия өлкөсүнө барып келген экен, бирок өз алдынча Мира. Барып, бирок ошол доктор Ванимин деп, өзүн доктормун деп тааныштырган докторго дагы барып, мындай азыр өзүнүн оозуганда укканыбызда жакшыраак менимче. Анткени айтсаң, Миргүл, бул дартка канча убакыт болуп калды чалдыкканыңа? Өзүң билгендигиңе, бул ооруну билгендигиңе канча убакыт болду? 15 жылдан ашты. 15 жылдан ашты диагнозду билгениң, ошол менен жүрдүң, анан дарылануу эмелерин жасадың бирок, Дарыландым, жакшы болуп кетем деп ойлодум эле да мен. Индияга дагы кыргыз эли менен акча чогулуп, жакшы ойдо барганмын. Бирок кайрадан пересадкага барганга туура келип атат азыр. Ошол Индияга бараарда дагы өзүңдө жанагындай бир азыр сенде уже оор белгилери, ичке суу толуп атпайбы? Ооба. Анан айтсам, ошондо Индияга барганда дагы мисалы доктор Вани сени тосуп алды, мисалы ошого бардың. Лечение алганда бир жыйынтык болдубу сенде? Жыйынтык болду, 6 ай жыйынтык болду, бирок 6 айдан кийин кайра эле ошондой болуп суу толо баштады, мындай болчу. Бирок көп акча коротулду, Ооба. Жыйынтыгы жок коротулду. Ошо кыргыз элим топтоп берген акча 400 миңдей топтолду эле. Ошонун баарын жок кылып келдим да. Азыр могул монтип азыр ичке суу толуп, мондай төшөккө жатып калганыңа да канча убакыт болуп калды? 1 ай болуп калды. 1 айдай болуп калды. 1 айдан бери ушинтип кыйналып жүрүм да. Мына ушундай, достор. Бүгүнкү күндө баягы мен бул жерден эмнени айткым келет? Мисалы, өзү кыйналып турган жан карайлап турганда, каяка бараарын билбей, ушинтип турганда
кимдир бирөө каяка жол көрсөтүп ошол жака жан айласын таппай чуркаган учурлар бар, бирок ошентип эле чуркай бербеңиздер деп айткым келет. Себеби ар бир баскан кадамда бир жыйынтык болгондугу бул ар бир адам үчүн жакшы. Ошон үчүн бул жерде ошо мына карындашыбызга дагы эми бул жерден эмнени айткым келет достор. Мүмкүн болсо дагы ошол элден кайрылып ошол учурда лечение алып келиптир карындашыбыз. Бирок ал лечение менен жыйынталбайт экендигин, ошол учурда чогулган каражат деле пересадка болуусуна жетпейт экендиги бул белгилүү болгон. Бирок ошончо дагы элибиз, журтубуз Кудайга шүгүр, айкөл элдин урпактарыбыз, кыргыз биз башка улуттан өзгөчөлүгүбүз, ошол бир мээримдүүлүгүбүз, мекендин мекенчилдигибиз ушунчалык багы Кудайга шүгүр. Анан карындашыбыздын азыр эки уулуна дагы ушул чоң белек, анан ушул өмүрлүк жолдошуна да ыраазычылык билдиргим келет. Анткени ушул акыбалда донор болушлукту өзү дайындалып, бүт анализден тапшырып дайын турат. Ушу келинчегим үчүн, балдарымдын энеси үчүн мен макулмун, даярмын. Кайсы учурда бир акчабыз чогулуп калса эле барып келсек, үй бүлөбүз ажырабай, энесинен ажырап, мен өмүрлүк жарыман ажыраган бир үйдүн шамы өчпөсө экен деген жакшы үмүттө турган мекендешибиздин үмүтүн жандырайлы достор. Адамдар согушта деле жардам берген бири-бирине биздин чоң аталарыбыз мекенди сактап калыш үчүн. Бирок бул жерде эч кандай асмандан ок учуп турса дагы жардамдашкан элдин уулдарыбыз го. Анан ушул үй бүлөдө бир шам өчпөш үчүн жакшы жардамыбызды берип коелу. Мен сиздерден аябай өтүнүчүм. Кудай буйруса анан бул карындашыма Мира, мен да сага айткым келет да, мындай көп ыйлаба. Анткени биз кыргыз элибиз ушундай акыбалда канча, мен 200ге жакын операцияга катыштым. Баардыгы Кудайга шүгүр бүгүнкү күндө төшөктөн туруп төрө бала чакалуу болгондор бар бүгүнкү күндө. Ошол операциядан кийинки жашоолору Кудай буйруса. Анан Аллах Таала берген дартына шифасын берсин карындашым. Эртерээк жакшырып кетүүңдү насип кылсын. Урматтуу достор, кимде ким кол сунса садака бул балиядан сактайт деген. Ошондой садака бизде, сизде болсун. Менин дагы сиздерге кылган, бул карындашыма кылган жакшылыгым, ден соолук жакшырып кетүүсү, сиздерге кылган жакшылыгым эртең акыретте сооп таба алыш үчүн, азык кылып алыш үчүн мен сизге кылган чакырыгым. Эгер сиз кол сунсаңыз бул карындашыбыз жакшы болуп кетет, сиз болсо сооп капчыгыңызга сооп топтоп алган болосуз. Аллах Тааланын алдында ар бирибиз жооп берер күн бар. Ошон үчүн ошол күнү сиздин биздин жооптор дайым болсун. Аллах Таала, мен сен берген убакытты сен жолуңа жумшагам сенин ыраазычылыгың үчүн деген жоопту биз айта алабызбы эртең? Ошого өзүбүзгө өзүбүз ар дайым суроо берсек, Азамат Байматов терге деле чуркап барып атат, берге деле чуркап барып атат деген сыяктуу элдин да ар кандай ойлору бар. Мен чуркап атам эртеңки акыретим үчүн. Оорутпай деле Кудай берген алаары бар. Балким басып жүрүп деле эч кандай эмеси жок эле ар кандай жолдор менен биз дүйнөдөн өтүшүбүз мүмкүн. Бирок ошол күнү биздин ушул кичинекей сооптор гана жардам берет экен го. Дүйнө байлык баары артта калат. Биз жалгыз кетебиз, жана жылаңач кетебиз. Ошол күнү унутпайсак, демек мындай ишке кайдыгер болбойбуз. Ошон үчүн биздин садака куржунубуз мындай бир толо болсун достор. Эч ким оорубасын. Ооругандарга Аллах Таала дартына дабасын берсин. Анан ушул видеону көбүрөөк бөлүшүп, анан көп дуа кылып коюңуздар, намаздарыңыздарда. Кудай буйруса бул дуа дагы чоң дем күч берет. Анткени Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан хадисинде мусулмандын негизги чыныгы куралы бул дуа деген. Ошон үчүн көп дуа кылып, дем күч берип турганыңыздар дагы чоң жардам. Ал эми бул видеону бөлүшүп койгонуңуз андан да чоң жардам. Буйруса Аллах Таала баарынан ыраазы болсун. Эч бир үй бүлөдө оор. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мен кандай десем эми, бул аялым менен жашаганыма бир 15-16 жыл болуп калды өзү. Анан башында жакшы эле жашап жүргөнбүз, оору сыркоо деле болгон эмес. Анан жүрүп ушу бир оорусу бар экен, ошо жана гепатит деп боору ооруп. Анан жүрө бердик, ана дарылатабыз, мына дарылатабыз деп жүрүп акыры күчөп кетиптир да, ушу күчөп кетип бир сыйра Индияга барып дагы дарыланып келди. Анан бул жерден дагы дарыланып атты. Анан акыркы эми айтар сөзүм, бул ооруп буга донор керек экен да. Боорун алмаштырганга донор керек экен. Анан мен деле берейин деп ооруп жатат, үйдө ооруп жатат. Анан боору ооруп, мен деле берейинчи дедим бооруму. Туура келсе берейинчи деп текшерип көрсөк, каныбыз деле бирдей чыкты. Ошо боорум деле жакшы эле экен, Кудайга шүгүр. Берем, ушу бир уулубуз бар, бир кызыбыз бар. Ошо
ошолордун пешенесине ушу жашап эле турса болду эле. Анан ар кандай ой келет экен, эми ушу эртерээк дарылатып алсак ушу айыгып кетсе деген ой. Эми Кудайдан биринчи өчүт, Кудайдан суранабыз, дуа кылабыз. Анан ушу кыргыз элибизден дагы ушу суранганга туура келип калды да, кичине болсо дагы, аз-маздан болсо дагы жардам берип коюшуңуздарды суранат элек. Эми суранабыз. Ушу кыздын немесине дагы келечегине кичине салым кошуп койсоңуздар суранат элек. Мен боорумду бергенге даярмын. Ошо акча топтолуш керек экен, ошо акча топтолсо эле барып боорумду бергенге даярмын мен. Азыр деле даярмын, кайсы убакыт болсо даярмын. Келиним Миранын ооруганын билгениме 5 жыл болду. 5 жыл эле врачка кирип сүйлөсөм айтты, биринчи эле кайрымдуулук болуп фонддун жетекчиси Азамат Байматовго кайрыл, ошол бала ишеничтүү, баары бир келиниң пересадкага барат деди. Мен 5 жылдан бери эле силерге кайрылам деп эле жүргөнмүн, бирок убакыт сааты ушуга келип жетти. Келиним биринчи өз күчү менен дарыланып көрөйүн деп Индияга барылып келди. Аны сакайып кетти окшойт десек, сакайга башы мен бирок билгенмин. Силерге эртеби кечпи Азамат Байматовго кайрылам деп эле жүргөнмүн. Мен врачтан укканмын аны. Азамат Байматовду YouTube'дан тымай көрөт элем. Мен терең ишеничтемин. Ар бирин көрүп турам, ар бирин. Подписка болгонмун, ар бир оорулууну, келгенин дагы, кетип атканын дагы ар бирин көрөм. Укканмын, мен өзү базарда кичинекей бир майда барат сода менен содагермин, бирок ошол менин жанымдагылар алданган көп эле учурду билем. Мына жерге такси келип калды, мени мынанча номериме мындай кылсаң мен сага мынанча сом уттуң же ушундай болдуң дегендер көп эле угам. Анан мындай М-банктан алдангандарды деле угам, бирок менин тааныштарым эмес, бирок мен укканым бар. Мен толук Азамат Байматовго ишенем, что бул кандай болсо дагы келиниме жакшынакай жаман апарып, жакшынакай кылып алдыбызга салып алып кеп берет. Айланайын калай калкым, айланайын кыргыз элим, ушу Ажоз, Жапаров, Ташиев, депутаттар, колуңардан келген адамдар, ушу бир кылчайып биякта карап, 1 сомдон болобу, 10 сомдон болобу, кайрымдуулук кылып ушу кыздын сакайып кетишине салым кошуп коюңуздар. Ушул кыздын балдары апа дебесин. Бул кыз балам деп ыйлабасын. Кыскасы, колуңардан ким келсе, кандай жардам болсо, эдинсау эмне кандай кылып болсоңор ушул кызга жардам кылып койгула айкыгысына. Ушул кыз жашап кетишине жардамыңарды салып койгула. Рахмат алдын ала. Biz ушул Алла Тааладан менин кызыма берилген сыноодун үстүндө жүрөбүз азыр. Түйшүк тартыпчы. Мен биринчиден ушул алдыңкы Индияга барып келген мезгилдеги кайрымдуу болгон мусулман бир туугандарымдын баарына ыраазычылык билдирип коеюн алдым. Андан кийин керектүү сөздөрдү айтам да. Кызым Мира ушул 10 жыл ашып калды, ушул дарт менен күрөшүп келет да. Бул дарт генетический же Алладан берилген сынообу. Мунун апасы дагы 42 жашында ушул оорунун айынан дүйнөдөн өтүп кеткен да. Андан кийин бул турмушка чыкты, 2 бала төрөдү, жакшы эле жүргөн. Кийин ушул оору пайда болду да, гепатит деген оору. Индияга жиберди элдин күчү мененчи. Жумулай журтубуз кичинеден барынча салымдарын кошушту элибиз. Андан барып дарыланып келди. Биз илгери үмүт ушул эми жакшы болуп калды деп жүрдүк. Бирок ал оңойчулук менен жакшы болуп эткен да. Азыркы мезгилде уже пересадкага эме болуп калды. Бара турган болуп калды. Ушул эми кыргыз элимден кайрымдуу мусулман бир туугандардан суранабыз.
Uşul alыңızдар жетишинче салым кошуп койсоңуздар ушул кызымдын балдарынын бактысы үчүн дегендей, келечек үчүн, бир күн болсо дагы жарык дүйнөдө жашаш үчүн салым кошуп койсоңуздар деп суранып кетебиз. Ошол эми рахмат алдын ала элиме, жалпы кыргыз элиме. Өзүңүздүн канчанчы кызыңыз? Бисмиллахиррахманиррахим. Урматтуу, кадыр кымбаттуу агайын мусулман бир туугандар. Албетте Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн куттуу хадисинде айткандай, мусулмандар баардыгы бир дене сыяктуу, денеде бир жер ооруса, ал дене баардыгы ошол ооруган жерди сакайтууга аракет кылат. Биз дагы мусулман катары, момун катарында ушул карындашыбыздын деги эле ошо ооруп жаткан ким болбосун, жаныңызда балки кошунаңызdır, belki bir ayıldadır, belki ушундай bir кабарлардан угуп, ушуну дагы кайдыгер карабастан мусулмандык катарында, момундук катарында bir момун ооруган болсо, ошол дененин баардыгын айыктырууга, дене баардыгы аракет кылган сыяктуу, ошо карындашыбызга дагы ар бирибиздин көп түкүрсө көл болот дейт кыргызда жакшы кеп бар. Бир денебиз ооруп жатат, аны менен түнү менен уктай албайбыз. Бирок ошол сыяктуу бир момун адам, бир мусулман адам, бир үй бүлөнүн мээримдүү энекеси ооруп жатканда, мен ойлойм, Кудай буйруса, кыргыз элинен жалпы ошол момун мусулмандардан ошол карындашыбызга аз да болсо, азды көптөй Аллах Таала көп кылып кайтарсын. Берешендик бул Аллах Таалага жаккан, берешендиктин түбү бул бейиш дейт. Сараңдык, ичи таарлык, бунун түбү тозок дейт. Ошондуктан бейиштин бир тамырын кармооңуздар. Мен ошо бул Кудайдын берген дарт экен да, багындай генден деп коебу. Ошондой бул кыздын апасы да ошондой дарттан өткөн экен. Азыр эми бул кыздын эки баласын да ойлонушубуз керек да. Ошол эки баласы дагы бул кыз сыяктуу эне мээриминен алыстап чоңойбой, ошо эне мээримин, эне кучагында чоңойгонун каалап, ар бирибиз көмөк көрсөтүшүбүз керек. Кудайым бир шыпасын берсин.